BBC дүрбүсүндө подкаст берүүсүн угуп жатасыз. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Кыргызстанда президент Садыр Жапаровдон оппозиция алтындын отчетун талап кылып жатканда жерлерде ноябрда болуучу курултайга делегаттарды шайлоонун талкуусу күч алууда. Алдыда мына ушул курултай темасына токтолобуз. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов өткөн жума күнү өткөргөн уюштуруу комитетинин жыйынында элди курултайды өткөрүүнүн эреже тартиби талкууланды. Курултайга тийиштүү календарлык план, иш багыттар, нускамалар жана башка документтер кабыл алынды. 5 ноябрда жерлерде жергиликтүү курултайлар өтүп, элдик курултайга делегаттар шайланышы керек деп жарыяланды. Ага чейин кварталдык, айылдык жыйындар, элдик чогулуштар өтүп, 5 ноябрь күнү бүт Кыргызстан боюнча жергиликтүү курултайлар болот. Жергиликтүү курултайда чоң курултайга делегат шайланат. Уюштуруу комитетинин мүчөсү Кадыр Кошалиев. Негизги милдет дейбизби, жоопкерчилик ошо жергиликтүү кеңештерге жүктөлдү. Анан жобо боюнча ошо комиссияларга коомчулуктан да өкүлдөр киргизилип атат. Анан биз айтып атабыз, эми бул коомдук институт болгондон кийин көбүрөөк коомчулуктан киргизгиле, мындай эркин элдик институт катары орнотолу деген сөздү биз айтып атабыз. Талаш туудурган маселе курултайга делегаттардын квотасы жөнүндө болуп жатат. Анткени жобо боюнча ар бир айыл өкмөтүнөн чоң кичине экенине карабай 2ден талапкер шайланышы керек. Эң чакан айыл өкмөттөргө 1000ге жетпеген айылдар бар экен эл жашаган. Кээ бирлеринде 40-50 миң эл жашаган айылдар. Баарына 2ден делип калганы бир аз туура болбой калды да, ошону дагы да болсо президентке айтып, мүмкүн оңдоп койсок туура болот эле. 15 миңге чейин эл жашаган айыл өкмөттөрдөн 1ден, андан көбүнөн 2ден десек, анан могу Бишкек, Ош шаарына окшогон чоң шаарларга квота өтө эле аз берилип калды да. Мисалы Бишкекке 10 эле орун берилип калды, миллиондон ашык эл жашайт, деди Кадыр Кошалиев. Элдик курултай президент бекиткен убактылуу жобонун негизинде өткөнү жатат. Анткени элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун жогорку кеңеш жаратпай четке кагып койгон. Убактылуу жобо боюнча элдик курултайга 1000 делегат чакырылат. Анын 960 административдик, аймактык бирдиктерден, 28 чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан, 10 делегат конфессиялык коомчулуктан шайланып келет. 452 айыл аймагынын ар биринен 2ден делегат, облустук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1ден делегат болот. Алдыда айтып кеткендей, Бишкектен 10, Оштон 6 делегат келет. Элдик курултайдын делегаттары 1 жылдык мөөнөткө шайланат. Алар курултайдын төрөгасын, орун басарларын, катчысын, аксакалдар кеңешин шайлайт. Элдик курултайдын аксакалдар кеңеши элдик курултайдын жумушчу органы болуп саналат. Ал элдик курултайдын жыйналыштарынын ортосундагы тыныгууларда элдик курултайдын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат жана кезектеги элдик курултайдын күн тартибине келип түшкөн сунуштарды чогултат жана жалпылайт деп жазылган жободо. Кыргыздардын атак даңк, мансапты аябай жакшы көрөрүн эске алганда, элдик курултайга делегат шайлоо өзүнчө эле кезектеги шайлоо өнөктүгүн айланып, талапкерлер колдо бар ресурсун аябай чачып, күз айлары күпүлдөгөн саясий күрөш менен өтчүдөй болуп турат. Элдик курултайга ошентип даярдык кызуу көрүлүп жатканда аны өткөрүүгө президенттин укугу жок эле деген сын пикирлер да болбой койгон жок. Мындай сөздү жогорку кеңештин депутаттары да айтууда. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев. Курултай чогулта турган укугу жок аныкы. Алардын администрациясы каалаган эрежесин жазып алып, регламенттесе бул туура эмеспи? Элдик курултай чакыруу менен президент эң оңолу саясий максат көздөп жатканы үстүртөн түшүнүктүү. Элдик курултайдын колдоосун алып, саясий упай топтоп, оппозициянын оозун жабуу, туурадан чыгып кайшы айткандарды кайра четке сүрүү жолду тасалоо. Балким мындан дагы конкреттүү стратегиялык максат бар. Ошол эле убакта өлкөдө бийликтин уйкусун бузуп бакырган деле күчтүү оппозиция көрүнбөйт. Ал эми жогорку кеңеш президент менен курултайды кой, 1 жылдан бери өзүнүн регламентин кабыл ала албай убара тартып турган учуру. Менин ошондой ой бар да, биз курултайды топтоп туруп, жогорку кеңешти ордуна коебуз, тартипке сактайбыз деген көрүнүп турат. Канчалык кажети бар мен түшүнбөйм. Себеби жогорку кеңеш ансыз деле президентке баш ийген орган болуп кетти, дейт Искак Масалиев. Азыр кымбатчылык менен каатчылык каптап турганда, социалдык чөйрөдөгү кызматкерлердин эмгек акысы, мамлекеттик жөлөк пулдардын масштабдуу түрдө көбөйгөнү элге жакшы болду. 1 октябрдан пенсия дагы мурдага караганда бир топ эле сезилерлик деңгээлге көбөйтүлөрү жарыяланды. Ырас көбөйтүлгөн айырманы каш аягына инфляция жеп коюп жатат, бирок эмгек акы, жөлөк пулдар мурдакы ойдон калганда кырдаалды азыр элестетүү кыйын болмок. Ошол эле убакта өлкөдө балдар көбөйүп, мектеп менен оорукана жетпей турганда,
коопсуздук кызматынын имараттары жапырт жаңыланып, улам биринин салтанаттуу ачылышы болуп жатат. Ал ортодо бириккен оппозиция менен жарандык коом президенттен кумтөрдүн алтыны каякка сатылган деп отчет талап кылууда. Президенттин агасынын Швейцариядан алтын куйма кармап түшкөн сүрөтү шек саноону ого бетер күчөттү. Президент мындан трагедия кылуунун кереги жок деп түшүндүргөн менен эл буга канчалык ишенди, ал башка маселе. Бул BBC дүрбүсүндөгү подкаст берүүсү болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.